Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын январь-апрель айларында 73 миллиард 514,2 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Белгиленген план 1,2 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. 4 айдын жыйынтыгы боюнча жыйымдар 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10,9 миллиард сомго өстү. Анын ичинде 53 миллиард 810,1 миллион сом салык жана төлөмдөр жыйналып, план 500,9 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. 2022 жылдын 4 айына салыштырмалуу 5,7 миллиард сомго көп чогултулду. Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча чогултулган сумма 19 миллиард 704,1 миллион сомду түзүп, план 704,1 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. Бул өткөн жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 5,2 миллиард сомго көп. Пландык көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткаруунун негизги инструменттеринин бири салыктык башкарууну жакшыртуу болду. Экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторинг жүргүзүү, бизнести көмүскөдөн чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлдү. Мындан тышкары смарт салым салык жол жоболорун санариптештирүүнүн компоненттери контролдук кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура жана башка да өзүнүн оң натыйжаларын берди.